Интернеттен акча табуу үчүн эң оңой сайтты таптым жана ошол убакта эле мен силер менен бөлүшүп жатам. Сайттын жардамы менен силер күнүнө 100 сомдон 500 сомго чейин акча таба аласыңар. Акча табуу үчүн силерде биринчиден убакыт, экинчиден желание болушу керек. Jumicom каналына кош келипсиңер жана бул видеодо мен силерге кантип интернеттен күнүнө 500 сом акча тапканды үйрөтөм. Сайт Using деп аталат. Эгерде туура окуган болсом лайк басып койгула. Туура эмес окуган болсом комментарий жазып койгула. Бул жерден акча табуу үчүн могул жерде окуй турган болсок, получайте вознаграждение за ваше мнение деп турат. Бул өзүбүздүн оюбуз үчүн эле акча табабыз. Бул жерден акча табуу үчүн болгону биз опростордон өтүп коюшубуз керек. Бул жерден опростордон өткөндө туура жооп бересиңби, ката жооп бересиңби, эчтеке болбойт достор. Эң башкысы жооп берсең эле ошого акча төлөйт достор. Эгерде ишенбесеңер, видеонун жүрүшүндө мен силерге бардыгын далилдеп берем достор. Бул жерден присоединяйтесь деген эле кнопка бар. Бул жерде көп нерселер деле жок. Себеби бул жер опрос болгон үчүн оңой эле сайт достор. Бул жерден акча иштөө үчүн бизге мындай Solo VPN деген VPN керек. Себеп дегенде бул сайт Кыргызстанда иштебейт. Ошондуктан биз VPN'ди өткөзөбүз дагы, биз Россияны тандайбыз достор. VPN'ди өткөзүү үчүн болгону силер Play Marketке кирип туруп эле Solo VPN деп издесеңер, мынакей ушул сайт чыгат. Мынакей Solo VPN One Tap Free Proxy деп аталат. Ушуну өткөзөсүңөр, билбейм, силер башка VPN'ди өткөзсөңөр деле боло берет. Болгону мага ушул VPN жакты. Мынакей Solo VPN'ге киребиз достор. Андан кийин мына Disconnected деген басып коеюн. Бул өчүрдүм дегеним. Бул жерден Россия деген тандайбыз. Силерде авто болгон болот, мындай болгон болот. Мынакей авто болгон болот. Силер болсо ушул автону басасыңар дагы Россияны тандайсыңар. Андан кийин Connected деген кнопканы басып коесуңар. Мынакей searching болду. Азыр бизде VPN'ди издеп жатат. Бизде азыр бир башка жазып чыгат. Мынакей connection деп турат. Биз бул VPN'ден чыгабыз. Андан кийин Chrome'го кирип туруп эле присоединяйтесь деген кнопканы басабыз достор. Бул жерде мен войти деген кнопканы басам, силер болсо регистрация кыласыңар достор. Бул жерден регистрация өтө оңой эле. Могул жерге электронный почтаңарды жазасыңар. Андан кийин пароль түзөсүңөр. Болду достор. Же болбосо могул жерден Google аккаунтуңар менен, же болбосо ВКонтакте аркылуу кирсеңер болот. Андан кийин сөзсүз могул жерде я согласен деген кандай десем, галочканы басып коюшуңар керек жаңгызып. Андан кийин создать новый аккаунт дегенди бассаңар эле болду достор. Эгерде силер Кыргызстанда болсоңор, сөзсүз VPN өткөзүп киргиле достор. VPN'сиз иштебейт. Эгерде силер Россияда жайгашкан болсоңор, азыркы убакта Россиядагы кыргыздар болгон болсо, кеңири эле кирсеңер болсо керек. Албетте мен аны текшерип көргөн эмесмин. Ошондуктан бир силер текшерип көрсөңөр болот. А мен болсом могул жерде войти деген кнопканы басам жана вход деген кнопканы басам. Мынакей биз сайтка кирдик. Мынакей көрө турган болсок, киргенде эле бизге 800 рубль деп турат. Бул жерде 40 рубль деп турат, 37 рубль, 37, 20. Бул жердеги опростордон өтүп коебуздор. Андан кийин сразу эле акчаны алабыз өзүбүздүн кошелегибизге. Бул жерден карай турган болсок, менин балансымда 40 рубль бар. Мен бул сайтка киргениме бир 10 минуттай эле болду. Бирок 10 минуттан бери иштебей жатам. Мен бир 4 минуттей иштедим окшойт. 4 минутта 40 рубль иштедим достор. Эгерде силер ишенбесеңер, азыр мен силердин өзүңөрчө, мына мисал үчүн заполните правильную анкету деп турат. Мынакей начать деген кнопканы басабыз. Бул жерде бардыгы даяр экен. Мынакей бардыгын кандай десем, жооп берип коюпмун. Мынакей продолжить деген кнопканы басам. Мынакей. Бул жердегилер өткөзгөн экенмин. Мен кандай десем, аягына жетишим керек эле, бир жерден токтоп калгам. Ошондуктан мага азыр бул жерден өткөнүмө акча төлөбөдү. Мен болсом опрос дегенге кирем дагы. Бул жерден мисал үчүн кандай десем, мынакей 20 рубльдик, 50 рубльдик, 70 рубльдик, 80 рубльдик опростор. Ушул опростордон өтөп акча таба алсак болот. Бул жерде силер эгерде задание аз экен десеңер, опрос аз десеңер, бул жерде опрос көп достор. Могул жерде окуй турган болсок, похоже, пока опросы закончились деп турат, бирок подпишитесь на новые опросы деп турат. Ушуну басабыз биз. Бул жерде ошончо опростор бар достор. Мынакей разрешить кылып кое берейин. Мынакей. Андан кийин мынакей бизде запростор турат. Транспорт, питание, интересы деп турат. Мынакей 5 запрос бар экен. Ушул запросту биз бардыгына жооп бере турган болсок, бизге канча рубль берет экен көрөбүз. Мынакей ал үчүн ылдыйга түшөбүз. Мынакей. Мы начислим вам 5 рублей деп турат. Ушул запростон өтүп койсок эле. Являетесь ли вы в семье ответственным за приобретение продуктов питания деп турат. Эми силер өзүңөр окуйсуңар, карап туруңар достор. Мен эчтеке карабай туруп эле жооп берип кете берем. Мынакей иши кылып, кандай десем, убакытты тез өткөзө турган болсок, мынакей акыркысына жооп бердим. 4, мынакей 5. 5 болду. Мынакей болду достор. Мен мына суроолорду карабадым, ответтерин деле карабадым, варианттары кандай экенин да билбейм, бирок жооп берип койдум. Азыр мен балансымды карай турган болсок, азыр мынакей 45 рубль экен менин балансымда. Эгерде биз продолжить деген кнопканы баса турган болсок,
Эми балансты карайбыз. 50 рубль болду достор. 50 рубль болду. Эми биз мына жерден дагы бир опроска жооп берип коебуз. Мынакей 1, 3, 2, 4. Кандай десем, бир суроого 2 вариантты тандап койсоңор деле боло берет. Силердин эчтеге кетпейт. Мынакей. Да деп коебуз. Мына достор продолжить. Жанаракта бизде 50 эле, эми 55 болуп калды достор. Мынакей бардыгына ушинтип эле жооп берип койсок болот достор. Болгону силерде кандай дедим, бая жана видеонун башында айткандай эле желание жана убакыт болсо эле болду достор. Бул жерден убакыт эле керек бардык суроолорго жооп бериш үчүн. Кайсынысына жооп берсек экен эми? Мынакей заполните дегенге биз продолжить деген кнопканы басабыз. Буларга азырынча акча төлөйбүз, себеп дегенде бул үчүн акчаларды алгам достор мен. Мынакей белгиленип турат. Булар дагы белгиленип турат. Продолжить. Белгиленбеген жерине келишибиз керек. Ылдыйга түшөбүз, продолжить дейбиз. Дагы ылдыйга түшөбүз дагы. Продолжить деп туруп, мен өзү канча суроого жооп берип койгонумду билбей атам. Продолжить. Мынакей ушу жооп берипмин буга. Буга дагы жооп берипмин. Мынакей ушуга жооп бере экенмин. Смотрите телевизор дейт. 5 саат деп коеюн. Радиону укпаймын мен. Какие издания прессы вы читаете? Газеталар окшойт. Мен болсом кандай деп койсом? Финансы жана бизнес журнал. Соцсеттерден мен YouTube жок турбайбы достор бул жерде. Instagram деп коеюн. Андан кийин другая соцсеть. Мынакей балансты карап коелу достор, ушул жерде бул жаңы вопрос экен. 60 рубль деп турат. Биз болсом продолжить деген кнопканы басабыз. Эми балансты карайбыз. 65 рубль болду достор. Эми эң кызык эле бул жерден кантип акчаны чыгарып алабыз? Акчаны чыгарып алуу үчүн биз выплата дегенге киребиз. Жана бул жерден карай турган болсок, биз Кивиге, Яндекс Деньгиге жана өзүбүздүн банковский картага жана өзүбүздүн номер телефонго чыгарып алсак болот. Албетте российский номерге. Биз болсом, мына жерде окуй турган болсок достор, бул жерден акча чыгарып алуу үчүн бизде 300 сом болуш керек албетте. Анан 300 сом болгондо чыгарганда эле сразу келбейт. Мына жерден окуй турган болсок, 10 күндүн ичинде келет достор. Бирок акча келет. Силер ишенип кое бергиле, акча келет. Бирок сразу эле келбейт достор. 10 күндүн ичинде келет. Биз болсом Кивини басабыз. Жана бул жерге өзүнүн Киви номерибизди жазабыз дагы. Сохранить деген кнопканы басабыз достор. Болду. Эгерде силердин Киви кошелегиңор идентификация болгон эмес болсо достор, мага Телеграмдан жазгыла. Мага эмес, эми мен таанышым бар. Таанышымды мен сообществого коюп койдум. Эгер ишенбесеңер, мынакей мой канал дегенге кирейин дагы. Сообщество дегенге кирдим. Мынакей. Эгерде Киви кошелекту идентификациядан өткөзгүңөр келсе, ушул Телеграмга жазгыла дедим достор. Ушул жерге киргиле, баасы 100 рубль экен. Telegram Mister Kiwi Кейзи деп турат. Ушул ссылканы бассаңар эле, силер тууру ошол Телеграмга барасыңар достор. Ошо менен силер сүйлөшөсүңөр, сүйлөшүп, өзүңөрдүн Kiwi кошелегиңорду идентификация кылып алсаңар болот. Албетте канчалык кепилдик бересин десеңер, мен силерге кепилдик анчалык деле көп бере албайм достор. Эгерде силерге ушундай эле керек болуп атса, кирип регистрация кылсаңар болот. Эгерде өзүңөргө ишенсеңер жана анчалык көп акча сактап алсаңар достор. Ошон үчүн силер кирип, эгерде кааласаңар Kiwi кошелегиңорду идентификациядан өткөзүп алсаңар болот достор. Андан кийин эле дагы бир экинчи сунуш, кандай десем, сураныч бар эле достор. Ошон үчүн эгерде силер видеону көрбөй жаткан болсоңор, менин видеолорумду акыркы күндөрү YouTube менин видеолорумду рекомендацияга же болбосо главный экранга өзүмдүн подписчиктериме дагы чыгарбай жатат достор. Ошондуктан силер менин каналыма кирип туруп эле көрүп койгула жана досторуңар менен бөлүшүп койгула достор. Биринчи видеолорум жакшы эле өнүгүп келип аткан. Андан кийин эле ушул акыркы 3-4 күндө эле просмотрлар көтөрүлбөй жатат. Эмнегедир YouTube бизди көрсөтпөй жатат достор. Ошондуктан силер досторуңар менен бөлүшкүлө, болушунча биздин каналдын өнүгүшүнө чоң салымыңарды кошуп койсоңор жакшы болот достор. Кийинки видеого чейин көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.